Сіздердің жерлесіңген ағайыңар, ауаңар, 72 жашта Москваға барады, bizden Қытайға барады, қайерде болса берет деп тұрады. Бізге мотивация берген үшін кісі. Ошон үчүн жаштар иштешибиз керек. Анда дагы бир жолу ассаламу алейкум, кара сулуу туугандар, жерлештер, жериңиздерге кош келдик. Айта турганым, ушул кара сууда ошто отуруп чакырса келбеген адамдар бар да. Бирок биздин арабызда бизнести түшүнүп алып алыс жактан келген адамдар. Ушул эми ачыгын айтайын, Чыңгыз Ошко келип калыптыр деп Алабукада менин экежем келди. Ана, кетем. Ошондо ой чакырсаңыз. Осылар атайын Алабукадан келиптер, кичине көргөн жибек. Bu bizneste en kıyını bir tuğanı жаздырыш керек. Başkaları жаздырса olur. Ошон үчүн дагы кол чапкалы кечемен карындашым жаздырды. Алисана экеже Топчул эже менен Замир эже Алабукадан атайын келишти. Бүгүн дагы бу жерге келбесеңиздер болбойт. Абдурашид аканын уюштурган бүгүнкү мероприятиясына келип ушул кишинин сөзүн кетпесеңер болбойт деп эртең менен контрактты түзүп офисте анан шашып келген. Куттуктайм. Алар кыйын болот. Менин досторум бар эле. Эми Абдурашид ака эң сонун жалпак тил менен түшүндүрдү. Назы айым наушник тил менен түшүндүрдү. Кимдер бардыгына кошуп туруп түшүнүп аласыңар. Эми мен саал башкачараак таап эмес. Мен мынантип көтөрүп алып. Мен бул компанияга эмнеге келдим? 50ге чыкканда мен аябай ой бастым. Окуу мен ушинтип айланып иштеп эле жүрө берсем 60га чыкканда эмне болом? Мынакей, менин жашоом мынандай болду. Эртең менен турам, ишке барам, айлык түпсөм, 1 жылда 1 отпуска болсо Кыргызстанга келем дагы, кайра кетем. Ушул менен айланып жүрө бердим. Көрдүңөрбү, жашоомдун маңызы эмне болду? Жашоомдун маңызы мына айлык болуп калды. Мен айлык үчүн гана жашап калдым. Бир деме кылып туруп, айлык кеп Москвада жакшы эле 100 миңдей алчу элек. Айлык алгандан кийин 4-5 күндөн кийин жок. Кудаңыңа бир деме кыласың, тууганыңа бир деме кыласың, үйүңө бир деме кыласың, жок. Ушуда айланып жүрөп жада постоянно ой болду. Бир деме табыш керек. Бул жашоодо бир деме кылып өзгөрүлүп, жашоону өзгөртүш керек. Болбосо 60га чыкканда балам 5 миң берет экен, кызым 5 миң берет экен, аптекадан бир дары алып алсам эле деп жашоо уже элестете баштады. Ар ошого барасыз да. Ошентип жүргөндө анан кийин ушул кредит пенсионерге чыгып алып, кредитке келип аны тандап алган. Мына ушинтип тегеренип жүрө берип, Кудай ар жактан бизге мүмкүнчүлүк берет экен. Бизде страх, коркунуч, бир демени баштоодон баарыбыз коркобуз. 28.900 окуй деген. Бирок 28.900'дүн аркасында эмнелер жатат? Мына азыр айтып кеттим. Мен ошо саякатка барганда бир убакта ошо 28.900 менен жазып койдум. Мына Кытайда жүрөм, бекем. Бирок мына барып келген эмелер бар, мына Нази, Ася, Сагин бар менен. Абдурашид ака. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ушул биз көргөн жерлерди көрүп саякаттоону каалайм. Ушуда жүрө берип, эми дагы бир нерсе. Сыйлайчы. Мына жерде 8 бөлүк, ар биринде 10 дон. Кудай өмүр берсе 80ден ашык жашайбыз. Бирок мен өзүмдүн айтайын. 1, 2, 3, 4, 5 мына өмүрдү жашап бүттүм. Караңыз, баардыгыңыздар өзүңөр кайерде экенин билип алыңыздар. 50 жашта. Кичине өтүп калдым. Ушул жерде жашап бүттүм. Жакшы күндөр болду, ыйлаган күндөр болду. Ар бара болду, ишимди жашап бүттүм. Эми ойлонсом, мына жерге жеткенде болду, бүттү. Азыр Абдурашид ака айтмакчы, бул кишиге жакшы 9 миң пенсия чыгат. Мен неге жашайм деген суроолор берди.
өзгөрүш керек болду. Ушул жерге чейин мен мына жерде жашадым. Анан өзүм изденип ушул компания чыкканда аялым экөөбүздөн кирип туруп, биз аябай катуу берилип иштедик. Себеби мүмкүнчүлүктү көрдүк. Ар бир адам мүмкүнчүлүктү көрө билиш керек экен. Мүмкүнчүлүктү көрө билбеген адамды жетелесең да кетпейт. Ошон үчүн бул Гринлифт бизге муктаж эмес. Биз болгону 7 миллион калкпыз. Дүйнөдө бизден көп кошунабыз Өзбекстанда 40 миллион. Ал жакка алардын кызыгуусу көбүрөөк. Бирок бул Гринлифт ар бир карапайым адамга келген мүмкүнчүлүк. Биз барып алып 50 миң, 100 миң доллар топтоп алып туруп биз бизнес аша албайбыз. Колубуздан да келбейт. Болгону 28.900 менен кирип туруп, ошол 28.900 бизге эмне берет? Маркетинг жакшына түшүрүш керек. Саякка, чөнтөгүңөрдө дайым акча. Эсептебейсиңер. Каалагандай жашап жүрө бересиңер. Вот өзүңөрдү өзгөртүүдөн баштасаңар, анан ийгиликтер келе берет. Эми азыркы саякат боюнча кичине айтып берейин да, көпчүлүк убактыңарды албай. Биз буякта туруп алып Кытай жаман дейбиз, туурабы? Көпчүлүгүбүз ошондой. Китайский Кытайлар өлдү, келип алды, Кытайлар өлтүрдү дейбиз, бардыгыбыз. Мен Кытайга барып туруп, Кытайлар жөнүндө оюм такыр өзгөрдү. Кытай жаман эмес экен, биз өзүбүз жаман экенбиз. Ошону мойнубузга алышыбыз керек экен. Биз кылбаган нерсени келип Кытай кылып атат. Biz ошондой экенбиз да, отуруп алып, кылганды көрө албайбыз, өзүбүз кыла албайбыз, кылганды көрө албайбыз. Эгер биз ошонун баарын өзүбүз кылсак, Кытайлар айтат, ой булар өздөрү кылат. Кирбейт эле. Биз мынча отурсак анан келип кылып атат. Ошон үчүн эң сонун айткан, уктап жаткан эл кул болбой калат. Биз дальше уктай берсек кул болбой калабыз. Уже болоюн деп калдык. Келип алып баардык нерсени кылып атат. Ошон үчүн өзүбүзгө конушубуз керек экен, биринчи. Өтө жалпоо калдык, баардыгыбыз мойнубузга алабыз, туурабы? Өзүбүз изденишибиз керек экен, аң сезимди өстүрүш керек экен. Биздин аң сезим бүт рыночный болуп бүттү. Барып бирдемени сата койсоң болду, бүттү. Ошон үчүн ар бир адам өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Анан биз барганда мына аксакалдар отурат. Бизде мектепте окутканда Кытайда окуй жер жок, үй жок, крышанын үстүнө эгин ушундай деп. Мен ошентип элестетип баргам да. Барсам Москва жолдо калат. Тазалыгын айтпай келет. Бир кагаз, бир сигареттин калдыгын көрбөйсүн. Сигарет чеккенде да ойлонуп жүрөсүң, окуй, муну кайерге таштайм, кайерге чексем экен деп. Анан ошону 9 күндө көнүп калган экенмин, Бишкекке түшкөндө сигарет чегип алып, кайерге кырсам экен деп. Кыргызстан го деп турган. Карагылачы, баардыгыбыз мына жерибизде эле турбайбы баардыгыбыз. Ошон үчүн бул сетевой компанияда азыркы айтып аткан акчаларын эмес, адамдын өзүнүн өсүүсү, аң сезимин жогорулатууга болот. Өтө сонун. Мен биринчи 10 жыл мурун бир компанияга барып катталганда, иштеп, стройкада иштеп жүрсөм, телефон чалып калды. Кел, чогулушка катышып бер. Барсам, кичине бул сүйлөгөндөй бир эме сезген окшойт. Ушундай сонун күчтүү келди, иштейт, чыгып сүйлөп кой деди. Бир 20-30 адам турган. Чыгып фамилияны, атыны, иштеген жериңи айтып кой деди. Чыгып фамилиямы, атымы, иштеген жеримди айтып кайра отуруп атайын. Бир кылым өтүп кетти. Тер шаркырап агып кетти. Ошодон башталган экен, азыркы дейп элдин көзүнчө 100 адам кээде алып барчу болду. Себеби сетевой компания дегенде эле баардыгы коркуп калган. Аны кимдер коркуткан? Биздин арабызда жаман адамдар бар. Келет да кел 100 миңден сала койсоң, эмки жылы ошонун миллион болот. Анан дагы экономик келсең, миллион продукция жок, эчтеке жок. Финансовый пирамида. Ушулар сетевой компаниянын атын өлтүргөн. А мынандай продукциясы бар компаниядан такыр коркпогон, эч коркпогон. 28.900 төлөдүңөрбү? Мына кадараңарды алдыга. Алганын эгер кааласаңар, чоң акчага жетем десеңер, адам чакырып иштейбер. Жок, мен адам чакырбайм десеңер, анда кагазын ачып сата бер. Бүт жагынан мүмкүнчүлүк бар. Ушул мүмкүнчүлүктү биз колдонуп, баягы сөз бар. Кыргызстан мага эмне кылды эле, мекен мага эмне кылды эле. Жок, биз кылышыбыз керек. Ошол акчаны таап, Кыргызстанга бирдемелерди ачып, чогулуп алып. Анан ошентип өзгөрүшүбүз керек. Эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.